Асылбек Владимирович, бұл жерде жогоруда негизинен биздин коллегаларыбыз бүт баары баягы экинчи окууудағы сунуштарын бере турган болду. Бұл жерде тактоочу эле мына экинчи беренеде айыл чарба багытындагы анан жайыттар жөнүндө болуп атат да. Мен ошол жерде өзүңүзгө билсеңиз керек, бүгүнкү күндө мисалы үчүн айылдарда бай жайыттарды бөлүп алып, менин атам жашаган эле деп моундай кылган бир немелер болуп атат да. Учурдан пайдаланып, ушул жерге мисалы үчүн ошо кеңеш айылы деп коелу. Ошо кеңеш айылынын жашоочулардын баары тең укуктуу болуш керек да. Анан жанагы жогоруда айтып атпайбызбы? Жайыт жерлерин баягы 49 жылга алып алдым, мен мындай кылдым деп, жайыт комиссиясы менен сүйлөшүп, ушуну кандай кылсак болот? Ошого бир немеңиздер барбы? Сиздер могу жерде жөн эле баягы жайыт боюнча берипсиздер, ушуга киргизип койсок же пункт боюнча. Болсо айыл чарба министрлиги жооп берсе жайыт. Бекмырза Аскарбаевич, бул жерде жайыт эч качан менчик болбойт, бул мамлекеттин менчиги жайыт. Үчүн ошол жайыт мыйзамынын туура эмес, жанагы жайыт комитеттердин туура эмес саясаттары жүргүзгөнгө байланыштуу ушундай болуп атат. Жайыт эч качан 49 жылга берилбейт. Мала продукты жана азык тулугу төмөн жайыттар 20 жылга берилиши ал закон чыккан, мыйзам өзүңүздөр колдоп берет депутаттар. Ошондуктан бул 50 жылга берилет деген туура эмес. А жайыт бул кодекс киргенден кийин эгер Кудай буйруп колдоп берсеңер, жайыт бул жерде жайыттын статьялар жазылган, ошонун негизинде жайыт ошол эле боюнча кайсы кандай колдонсо ошондой колдонуп келе беришет. Рахмат, да бир тактоо иретинде уксаңыз, мына жайытта мисалы үчүн баягы чөбүн орушат, өзүңүз билесиз. Ошондо баягы ээлеп алган да. Ушуга учурдан пайдаланып туура айтасыз, биз колдойбуз. Ушуга бир мындай пункттар менен бир киргизип койсок болот да дейм. Туурабы, ошо сиз айтып атканда ошол жердин жашоочуларынын баарынын мүмкүндүгү бар. Же болбосо ошол жерде айыл башчысы кандайдыр бир ошолорго укук бериш керек да дейм, баарына. Мисалы үчүн бул мен ойлойм, айыл жердегилердин баарын эле бул көйгөй да. Мисалы үчүн менин атам бул жерде ата бубасы жашаган, болду, жок, мен чабам дейт да. Ошого окшогон нерсеге кантип чек койсок болот? Мына учурда келип атат, ушул жерге бир кандайдыр бир адистериңиздер бир сунуш берсеңиздер деп атам да. Ошол жайыттын чектери бөлүнгөн. Ошол жерде жайыттын жанагы узак бөлөткө пайдалануу боюнча да бөлүнгөн. Бул өзүңүз көрүп атасыз, бул жерде кодексте 77-78 беренелеринде жазылган. Бул жерде жанагы туризмге деп же болбосо тиги ошондой жерлер берилсе, бул 20 жылга чейин берилет. Жана жайыттын чегин чөп чабындыга деп кабыл алып аткан ал жер кээ бир учурларда жайыт жер эмес, ал чабынды жерлер болушу мүмкүн. Ошондуктан сиз дагы өзүңүз экинчи окууда жанагындай коомдук укук кесип учурунда сиз да өзүңүздүн сунушуңузду берсеңиз, ошону биз карап көргөнгө даярбыз. Ушул жерде жана чабынды жерде көбүнчө ушул жерден чыгат да, айыл жерлериндечи. Ошондо бир адам эле мисалы үчүн 30-40 гектарды алып албастан, ошолорду тең укукка ээ кылыш керек да. Себеби бүгүнкү күндө айыл жеринде баары мал кармайт. А бирөөнүн эле малы семиз болуп, бирөөнүкү арык болбош керек дегенде, мындай мен жалпак тил менен айтып атам. Ушудан туура айтасыз, биз да сунушубузду берели. Жогоруда мына биздин коллегабыз алып чыккан ошол туура айтты, экинчи окууда мындай кенен талкуулап, сунуштарды алып, албетте бул керек бүгүнкү күндө. Рахмат.